Ошентип айтышып атып бир ынтымакка келип калсаң жакшы. Ынтымакташып калсаңчы, болбой калсам не? Эртеси Инстаграмдын историясында айтышып баштайт гана. История киргизет. Аялың историясын көрбөсөң дагы бала да. Мен историямды көрбөй эмне көрүп калдым дейт да. Не деген история киргизди экен деп ушундай кылсаң бал чайып жазып койгон болот. Колдо бар алтындын баркы жок деп жазып койгон болот. 5 мүнөт өтпөй дагы история киргизет. Эмне деп жазып койду экен десең, жакшылыкты билген адамга жасаш керек экен деп жазып койду. Любой аял кишинин смертельный номери бар. Не деп жазып койду? Мен эми мындан ары күчтүү аял болом деп жазып койдум да. Айтайын дегенибиз максатыбыз бар да биздин да. Ошол биздин ажыларыбыз, аалымдарыбыз ошо канчалаган жерлерде канча жыл бою канчалаган китептерди окуп, ушу бизди бактылуу болсун деп, бизди бактылуу жашасын деп баян кылып айтып берсе, биз жаш үй бүлөлөр кыркып алып бири-бирибизге фча. Андан көрө ошол видеону толук угуп, амал кылып жашасак, ар бирибиздин жашообуз эки дүйнө бактылуу болот. Жашооңуздар сонун болсун. Шундай көп SMS жазат, бирок эч нерсесин окупасаң удалта турасың. Билесиң эмне жазган? Анан жазып отуруп акырында аялың бир видео жөнөдү да. Не видео экен деп атсаң, чубак ажы турган болот да жерде. Барыңарда эле болот бира. Бүрлемен демес. Чубак ажы не деди экен деп атсаң эле, эркек болгондон кийин аял кишини сыйлаш керек деген болот да. Эркек не кылат? Ответ кылат. Абдышкүл ажынын видеосун кыркып жөнөтө бересиң. Абдышкүл ажынын бар видеосу бар. Эркек деген үй бүлөнү багам деп көчөдө салпактап иштеп жүрөт. Үйгө келгенде жылмайып тосуп алыш керек аял киши деген видеосу бар. Кыркып аяңа жөнөтүп коесуң, мен жылмайып тосуп ал деп. 5 мүнөт өтпөй максат ажынын видеосу келет тарсат. Не деген видео экен деп ача салсаң эле, эркектин эле көчөдө салпактап жүрө бербей, убактын үй бүлөнгө бөл деген видео болот. Не дейт? Садаканын эң жакшысы аялыңа берген акчаң дейт ана. Аялга берген акча садака экенин эмне билдим мен? Аз көчөгө чыкпайм мен. Ишим жүрүшсүн деп катың эле пулду берип коем болду.